Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Ар бир малга паспорт берилиш керек деген сөздү Акылбек Жапаров айткан болчу. Биз азыр турган жерибиз мына Кыргыз Республикасынын политехникалык университетинин астында турабыз. Ушул университеттин технология факультети бар. Ушул технология факультетинин ет багытында иштеген цех бар. Цехте иштеген Адис агайыбыз бар экен. Ушул Адис агайыбыз автор экен ушул сөзгөчү. Анда эмесе биз ошол цехке барып, жеринен ошол агай менен таанышып, анын иштетип аткан цехи менен таанышууну сиздерге маалымат берүүнү туура көрдүк. Ассаламу алейкум агай. Алейкум. Менин атым Калыбек Жапаров. Сиздин атыңыз? Меники Мырзалы Турдалиев. Буга чейин эмне иш кылдыңыз элеңиз? Мен азыркы моментте ушул Политехнический институтта 79-жыл бүткөнмүн. Инженер-механик, автомобилист, транспорт дегенде. 4 министерствонун подсобный хозяйствосын уюштурдук. Андан кийин Айыл чарба институтуна иштеп калдым 90-жылы. Союз таркап кетти. Союздан кийин анан бизнес тарапка өттүк. 93-жылы Катар Доха шаарына кой сатканга пландаштырдык. 94-жылы 5 рейс кылдык. Контрагыбыз бар эле 5000 башка. Ошондо дагы биз өзүбүздүн мына инженерлик кесибибиздин пайдасы чоң тийди. Самолетко проектировка болуп 1000 койгой контейнер жасадым. Салмагы 8 тонна, 7 бөлмөдөн 4 этаждан. Эмне деген самолет эле? Грузовой самолет? Ил-76га. Ил-76га. Бишкектен ташып баштадыңыздар? Бишкектен конструкция кылдык. Бишкектен конструкция кылдык, испытание кылдым. Анан кийин Ошко барып, Ошко түшүрүп, Оштон Чоңалайдын договор Чоңалайдын коеле, ошого ылайыкташтырып, анан учуп барып Катарга барып сатып келдик. Текшерүү көп болуп калды, анан тылым жок болуп калды. Мен Минесторгпром эсебинен торговый представитель Дубайда болдум 5 жыл. Куветте мен арабтардын бүт ветеринарный нормалардын требованиясын, бүт маалыматтарын чогултуп келдим. Парижский офистин требованиясы, хас программасын бизге киргенге ошол убакта абдан оңой жол болчу да, мүмкүнчүлүк аябай чоң болчу. Көбүнчө мына айыл чарба немелери, адистери ушуга көп кызыккан жок. Өзлөрү да түшүнгөн жок. Көбүнчө кийин мына буларды түшүнгөнүнө 5-6 жыл болуп калды. Бүт элдерге, бүт бар жана кирип айтып, мындай кылыш керек, андай система карточка түзүп, мындай реестр түзүш керек, мындай кылыш керек десем, но ошол убакта бизе эметкенде Акылбек Жапаров төмөнгөчө элге айтып койбодубу? Паспорт түзүлсүн деп. Чын ошол убакта элдер паспорт алыш кыйналып аткан кез болчу. Элдер көбү натура түшүндүрүп койду. Да, действительно паспорт керек. Паспортты племеннойлорго берсек болот, родословный малдарга берсек болот деп айтса болот эле да. Ошо карточка деп айтам деп, ошентип эмоцияга кирип кетип, паспорт деп алды да. Карантинге кирерде ошондо карточка түзүлөт да. Анан карточканын аркасында реестр түзүлөт. Реестр ветеринарный врач 21 күн ичинде ошо бүт жазып турат. Касы кандай моментте кандай дем алып атат же кандай признактарын жазып турат да. Анан ошондон кийин аягында анан кийин ветеринарный врач малга заключение берет да. Бул карантинде болду деген. Кокустан ошол убакта 3 күндө же 7 күндө оору выявлять этилип калса, ондо уже бракка чыгарат да. Накопительный базадан анан кийин бөлүнөт. Мисалы үчүн семиз эркек мал болобу, кандай болобу, ол неме болса. Анан экспорттун дагы өзүнчө болот, бөлүнөт, 3кө бөлүнөт да.
баягы ушул питini мал кетип карантинге кетет, экспортко дагы козулар карантинге кетет. Анан ошонун ичинде коз неме мал болуп ичинде неме болуп калса, баягы положениясы менен болуп калса, ол союлганга кетпейт. Союлбайбы, ал кайка кетет? Ол размножение кетет. Төлүшкө элге сатылат. Элге сатылат. Элге сатылат. Бул боз мал. Bundan неме чыкпай, неме болбойт да, бул убалда. 2015-жылы гана бизде башталды да, неме. Этке туура мамиле. Себеби мына Тора компаниясы бойуна курулду. Ошо арабтардын требованиясы боюнча, Евростандарттын требованиясы ушудан башталды. Развитие овцоводства дегенге 16 миллион 700 миллион доллар менен келишти. Ошону дагы натура колдонуп алды. Эгерде ошону дагы туура колдонгондо Кыргызстан давно өнүгөт элек. Ondan кийин дагы келип Агропрод корпорация ачты. Онда дагы жакшы өнүккөндө, онда дагы өнүкпөй кетишти. Бүгүнкү күндө биз бир эле нукта иштесек, мен силерге айткан бир эле нукта иштегенибизде, ушу мына Голландияны алайлык, мисалы үчүн Голландия бир эле гвоздика өстүрүп атпайбы? Бүт аланды басып кетти. Немедеки болсо, биз эми бир эле козуну поставка кылсак, ушу аябай неме болот эле да, ыңгайлуу болот эле. Себеби эң оңой болот эле. Арабтардын требованиясы төмөнгөчө да. Булар 15-тен 18 килограммга чейин алат. Козу, кочкорду алат. Естественно, упитанный алат. Бизге болсо, биздин элге болсо, выше упитанный керек. Разницасы кандай болот? Ошо кой боюнча эметкенде, биз ошол арабтардын требовать эткен кочкору, баягы естественно упитанный деген сөз базарга алып барсак, ошону бүгүнкү күндө даже $2 албайт. 150 сомдон. Себеби олардыкы естественно туулундан кийин баягы мындай арык окшош да, мындайча айтканда биздин эткен. Бизге жалаң май менен керек. Ошол $2 ет Дубайда $10. Значит, бул жерде этти биз мындан 5 есе кымбат сатсак болот экен да. Болот, кыйналбайсыз да, аны бакпайбыз да. Мырза, мына айтып атасыз да, сиз өзү 5 жыл ал жакта жашап келдиңиз да? Мен барып келип жүрүп аттым. Барып келип жүрүп, иштешип калдыңыз да? Бүт арабтын тилдерин, ошолордун психологиясын изучать эттим. Мына даже 90 канчанчы жылы Куветте бойнусуна киргизбей койду. Бойнуна киргизбей койду. Себеби бойнуда 12 күн жүрдүм. Анан бир немецкий дочерний компания аркылуу кирдим да, көрдүм. Ошондан требованияларды ошондо билип атам да, олордун требованиясын. Оякта ысык болгондон кийин баягы мал жаныбар тердейт да. Тердегенден кийин баягы тери этине сиңип калат да. Мына Казакстанда деле ошондой да, этти колоңсо неме житип бар. Бизде болсо, пожалуйста, мына бул маселени өкмөттүн деңгээлинде кылса, алдага чыгып кетсе болот да. Эмнени көздөп атасыздар? Кандай максатыңыздар бар? Ошто өзүнчө немеге бойну түштү хас программасы менен соответствующий. Бизде Торо деген бар. Бул жерде основной, если экспортту биз башка мамлекетке кылбай эле коюш керек. Башка мамлекет өзү эле келет. Биз ушу араб мамлекетин эле кылсак жетет. 4-чү байлыктын үстүндө жүрөбүз. Бул 1-чи байлык өзүбүз, 2-чи байлыгыбыз мына жерибиз, 3-чү суубуз, биздин менталитетке 4-чү бул эт да. Бизге эт. Мына бизден бүт любой менталитетке карасаң, этиң болсо конок чакырасың. Эт менен сыйлашасың, эт менен чырдашасың. Эми ушу бирөө жетишпей жатат да, бул ынтымак. Ынтымак эле болсо муштум. Мына көрдүңүз, мына
Жоқ та мына 4-те болса мұны қармақ, бұны болса мұны қармақ. Ошон үчүн ошол ынтымак эле болсо, бул мынаны ушу биздин этти поставка кылсак болот. Эми ушу алдыдагы мен айтканды өкмөт кылыш керек да. Россияга барат, Россияга баргандан кийин олордун тамагын ичет, организми болот, ооруп атышат. Ondan göre kalan ben özüm anan şu былтырдан beri ойлонуп oturup anan keyin bir produksiyаны çıkardım. Lakasına hazır nimede turat, ipi de açtık. Mareke produksiya. Bu produksiya emneden болады? Produksiya bizdeki bir жылкынын эле эти. Бул кандай технологиямен жасалат? Bu технологиясы бұл болса мынакей вареный кониный мясо с соусом. İçinde соусу var da bunun içinde. Но искусственный вибрационный оболочка мынакей. Kuşuğa salınat et. Anan pişat. ES'in требованиясы boyunca çik salınıp anan suga pişat. Bunun içine biz pişkandan keyin anan Buna vakum упаковка salып koydu. Двойной защита. Первое, технология boyunca tuzdalat, muz koyulat. Ana biz şunu çuçuk kılıp hareket kıldık. Çuçuk kılganda morekini teşip koyanda may büt sırtqa çıkıp ketken de. Oşun için anan yette, may say etmenen kavurgalar var, adnazı var. Onun için şunu жасап çıktı. Şu plyonka, пищевая plyonka. Пищевая, вибрационная пищевая. Любой етте мариновать etip öyle salıp pişirirse iştek olur. Bir jağı baylanır da, bir jağına salıp koyup, suğa salıp koysa pişip kalır. Короче, bu tuşonka da. Tuşonka. Tuşonkada temir getirdi. O temirge seli zavod gerek. Anan onun nimasi gerek. Ana ırıtlasın, ar yerde jatat. Bu olsa, mınakey 500 metre, 300 dolar itbeker. Gazısı menen çuçuğu var, iç eti var, anan uçasıyla var da. Жылкыныкы. Mınakey. Özünün içerisine sal. Prezident bu bütkenden keyin bunu biz ananda oturup Şokomarovska degenimiz var. O şoğa koyabız 15-20 minut. Şokomarovska mınaga? Şokomarovska. Mınakey. Hem bulamaz 15-20 minut koyarsınız? 20 minuttan keyin moreke çuçuktun, birinci первоначальный kaloriyası muzatıp koyat da. Muz atkandan keyin al demeden Şokomarovskadan çıkkandan keyin siz bunu vakumdap koyuyorsunuz. Vakumdap koyam, anan marazika salıp koyam, 1 yıl olsa da turaverir. Bu özünde o жылкынын içerisine jasalat ha? Bu çisti bagı gazısı menen. Gazısı menen. Gazı, çuçuk. Bu nasıl çuçuk? Uşunu da eksportlaysınlar ha? Uşunu da eksportlayız. Sebebi bizden niçin ben bunu Rusiyalı Kırgızlarga berip atam. Потому что bizde daha bir sekreti var da. Morekini alattagı kazanga kaynatat da. Kaynatkanda morekinin çiste bizden bayakı şarposu çıkat da. Şarposu çıkkandan etin damı çıkat, anan kamır salıp 5 parmak kıl jegenge. Birinci soyulgandaki sastavda kıla turgan холодильник Şokomarovska. Свежий etте gevirtide akılacak etip atpayбы? Bunday gün ısıkta bolboydu. Ana sol vaqtda şuga salıp durup 20 minut. Salıp durup, anan kaytara холодильникке salıp koysanız, kadimki soygonday bolup kalat da. Mınakey, mınavu degen тоже учебный bolup ketken menen мощный коптилка, копченый da. Bul aptaklap, bul bayakı tuşonka isteklerini bankaga salgan. Bankaga salıp koysa, oşa bankanın içine bayağı pişirip koyat da. Mınakey, bu da elektrikli kazan. Buna misal için kalbasalar bolu, büt barjonu şuğa yiyilip baylap koyat. Anan yiyilip koyat. Şu yerde su kaynaya verir, şu yerde pişat. Şpris dep koyat. Şu yerde pöt farşta salıp durup, nime olgandan keyin bu yerde sasiska, kalbasa şu yerden özlerinin yemesi ve nasatlıkları var. Oradaki piyaz turayt turgan doğrusu.
айланат, пияз турап берет. Пиязды автоматически турап берет. Салып коет, болды өзү келип майдалап берет. Етти жумшата турган. Баягы етти салганда, айландырганда баягы етти истейт, баягы өзүнчө неме болгондо, ошо эт салып койсоңуз, баягы сурпеттерди талкалап берет. Мындай Жумшартып берет, жумшартып берет. Бул мясорубка. Жөнөкөй етти салып коет, ошо неме болуп кете берет да. Баягы фаршка. Фарш чыгарат да. Японска аппарат эң жакшы бул неме? Вакуум упаковка. Булар холодильник, булар болсо өзүнүн немесине көрөт, 20 градуска чейин кармап турат. Этти майдалай турган баягы слоеный кескенге. Ушул станок кыргыздын тиши. Өзү немеге эсептелген, баягы балыктарга неме кылганда. Итальянский станок, но биз бир жанакы етти кесип, канча устукан чыгат, канча неме болот, ушу аркылуу ушу неме кылабыз. Мырзалованын цехине келип, сиздерге болгон кандай баягындай етти иштетүүнү, аны кантип экспорттоо жолдорун мына Мырзалованын жардамы менен сиздерге көрсөтүп бердик. Сак саламат туруңуздар, көңүл бөлгөнүңүздөргө чоң рахмат.